Согуш майданын кыйраган танкаларды өзгөчө ата мекен үчүн жанын берүүгө даяр турган аскерлеш досторун көз алдына элестетип, 75 жыл мурунку апатты ардагер Мамажан Токтосунов айтып олтурду. Ардагер 1924 жылы 15 июнда Кара Суу районундагы Маданият айылында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 16 жашында орто билимге ээ болуп, өзү туулган айылынын колхозунда эсептегич болуп иштеген. 1943 жылы армиядан майданга жөнөп кеткен. Serjant, serjant var uzman evdi. Komandir болып kaldı. Komandir var o şehirden 42 yıldan alıp gitti soğuş kadar. Alıp gitti sorup şu poyizda bir ay poyizda alıp yürüp aparıp gitti. Oranır degen obulusuna gitti. Oranır gittik. Oranırlar Şoň garnizon eken şu tünde sapardı. Taң atkanda aparıp sırayı takıldı, bardı kurdu şu balдар boyunca. Орлов, Курск жана Харьков шаарларында фашисттер менен кармашкан. Ошол эле жылы 17 августта ок тийип оор жаракат алган. Ден соолугунан запкы чегип кыйналып турса да, бир гана максат душмандын мизин кайтаруу керек болчу. Өзү менен барган катарлаш достору көз алдында окко учканын айткан ардагер азыр дагы бир муң кануу алды. 8 iyul günü Yaşlılar Hareketi atıldı. Atılganda start dedi. Prigotовиться boyu dedi. Bağırlardı, kurallardı, terlerdik. Tangarıp ne olganda. Perot katakı dedi. Perot katakı dedi. Kara buğdayın çeketin dedik. Hadi buğdayı da aralap Перот. 1944 жылдын апрель айында Ульянов шаарында ооруканада дарыланган. Оор жаратынан улам бутун кесип салууга туура келген, бирок ички ишеними, кайраттуулугу менен сакайып кеткен. Кийин экинчи топтогу майыптуулугу аныкталып, улуу ата мекендик согуштун катышуучусу намы менен мекенине жөнөтүлгөн. Жанымдагы онтулуп жатып, өлүп калды бетер, ол ичинен экен да. Can şirinde, mahalle dedi, trik, soyulup boşayım cetemin. Ama kayakta bilmem tündesi. Soyulup, iyilap, kan, çankap, öldüm. Öyle yetip kalan ekemin, kıykırgan eken ukpap bunda. Artık kıykırdı. Buldum istireler. Kemandir pervavazı attısam, o kusura tanesigen olam. Toplasını da toplasın. Oy meyim. Согуштан кайтып келген жылдары саламаттыгына карабай Жоош айыл өкмөтүндө катчы болуп эмгектенген. Бир жылдан соң жеңишке жеткен жаңылыкты уккан сезимин эч качан унутпайт. Майданды көргөн Мамажан Токтосунов өз айылынын ардактуу аксакалы. Мындан улам ардагерден кеп кеңеш сурап кайрылгандардын саны көп. Үзүрлүү эмгектин арты менен 55 жашында эс алууга чыккан. Учурда жашы 97ге барып калса да, оорудан оолак жүрөт. Балдарын ар дайым калыс жана сылык болууга үндөйт. Бул адам bir ön sen de verdin. Şu bizim dostlarımız gelse de siz de kallattanan ata ne için bunda dersiniz? Bu da benim dostum bu. Ata bizi görmeyelim bana burada. Şu balanızın dostu gelse de siz de öğretsin. Ben şu esen aman varsam bir ön sen de söyleyeyim de söz vergem de aytkan Cervata. Biz daha 10 балага татыктуу тарбия берип, ол кыздары да эл кызматында иштеди. Учурда 44 небере жана 97 чебереси бар. Майрамды утурлай ардагерди куттуктап айылдын эли тынымсыз келет. Неберелери аксакалдын маанайын көтөрүп, ар дайым жылмаюу тартуулап турат. Мамажан Токтосунов биринчи даражадагы эмгек кызыл туу орденине татыган. Мындан тышкары бир катар абройлуу сыйлыктары бар. Улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгынын урматына өлкө башчысынын 75 000 сом сыйлыгы жана башка материалдык колдоолор көрсөтүлүп турат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.